Manga Moskvada жашап жүргөн балдарыбыздан бирөө келди. Кече жакында 3 күн болгон жок. Анан дейт, апам 65-жылкы, атам 63-жылкы дейт. Булар жашыр адамдар болот да, мен 75-жылкымын. Жашыр адам өлүп калат эле, аксакал болот эле. Жетим аксакал эми ошол илешип атат, мындай болуп. Дасторкон чекесине мот чай коет аксакалдар. 65 ушундай да азыр чынбы? Азыр 55-жылкылар дагы анча эмес, o 45 yıl aksak lazım misal üçün. 65 o etekleri cegiriyle gayaka. Anan bizde karaysız evine tapkan akşamın bardığın ateneme sale verem deyip dağı dele üyüm yok deyip. Anan hep de pul çoğultup gelip üye alayın cardan ber desen cardan berbeye koydu deyip çünkü atat deyip. Ben ayttim yok dedim. Sen antipegin. Sen hazır atenin özдөр karay turgan uvağı. Sen bunlara cardan emindet dömezsin. Sen özün butunga durup, üyünü alıp, bala çakran qarap, üy jayın kurup, tirичилигин оңдоп алгынып, атенең саңа жардамыңа муктаж болотун убакыт келгенде жардам бересиң. Азыр ушинтип калсаң, кийин үйүң жок калса, бул акмак болчу деп, ошо үйдө каласың, кийин өзүңө дагы жардам бере албайсың, атенеңе дагы жардам бере албай каласың. Атенеңе жардам бере турган милдет, атене сенин жардамыңа муктаж болгондо тууган. А биздики кандай өзү 40-50 чыгып элек, алып келип алып, анын акчасын алып, машинаны алып, бияга алып, тойго барып, анан апшыратага барып, ысык көлгө барып, айланып тойлоп жүрө беришет. Демек, балдарга зулум кылып коет. А балдары чоңоюп атат. Эртең атенең кары үй жайын карай албай калса, сен карашың керек болот, сен үйүң жок болот, мынтип бир көрөгө тыгылып алат бардыгы. Демек, атенелер дагы эде балдарга туура эмес мамиле кылат. Үй салып да башка кылып иштеп жүрөт, каны менен иштеп жүрөт жакта. Жаны менен өлүп калыш ыктымалы бар. Атенеси алып келип көйнөккө, жаңы мода менен машиналар башкалар жок кылат. Анан 10 жыл иштеп келип, кайрылып ошо абалда отура беришет. Андай эмес. Боор ачыш керек бир туугандар балдарга, кыздарга. Анын неберелерин карайм дейсиң, неберең акчага карайсың сен. Акча жөнөтсө балдарын урбайсың, акча жөнөтпөсө телефондон балдарын ыйлатып пул сал дейсиң. А балаңа жардам бербесе сага ким жардам берет бирөө? Балаң азыр үйүн салып албаса, tirичилигин оңдоп албаса, бир соодасын жолуна салып албаса, эртең кантесиң сен? Ошон үчүн мен айтат элем, айткыла досторуңар ата-энелерге, балдарды кыйнабаш керек. Ошолордун өздөрүнүн ишин, өздөрүнүн акчасын өздөрүнө сарптап, жашоосун оңдоп алыш керек. Качанга чейин ошо кыргыздын балдары новостройканын чекесинде туалет жок, банясы жок, жашап жүрө бериш керек. Андай эмеспи? Көп жүрүң ата-энең ушинтет. Шуну угуп аткандар да бар бу жерде. Мына Оросиядагы башкалар угат. 10 жыл иштеп эчтекеси жок. Мен билем. Жакын туугандарыман бирөө 4-5 баласы менен Екатеринбургка барып, 4 жылдан кийин 2 сумка менен эле келди болду. Кана 4 жылдык өмүр. Же илим алган жок, же башка кылган жок. Курсак тойгон эле ол жок. Адамдын ойной турган убагы жаштык балак доору, иштей турган курагы, кийин карыңан күч кетет, белиңен күч кетин иштей албай каласың. Ошого таппай турган азыгың болуш керек сеники. Ошондо балдарың сени карайт. Өзүң чалып элексиң, кар кемпир боло элексиң. Анан балдарга акча сал дейт. Өзүң иштеп өзүң баксаң азыр. Ата-эне урпаттуу. Ошончо кыз өнүкпөйбүз. Дүңгүрөт той кылат. Тигин таап келген тыйынды. Кайсарыңа той кыласың сен? Балаң заводтакса Кока-Коланын директору макул эле. Орус тыштанын жуйт балаңа жерде. Башка иш кылбайт а жерде. Анан 10 жылдан балаң кыйналса жаңа көрөсүңүз. Андай болот, ошону ойлоңуңар туугандарым.